Assalamu алейкум, ала тоолук кыргызым. Далай кылын карыт. Facebook социалдык сайтында Москвадагы кыргыздар тайпасынын мүчөлөрү кезектеги жолугушуусун өткөрдү. Мындай жолугушуу буга чейин да 2 рет өткөрүлгөн. Тайпанын негиздөөчүсү Тынычбек Анарбаев баш болуп, ар бир жыйындарды Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни менен ачууну салтка айландырышкан. Жолугушууда уюштуруучулар тарабынан атайын программа түзүлүп, мүчөлөр арасындагы өнөрү бар адамдар өз өнөрлөрүн көрсөтүп беришет. Ошону менен бирге эле мындай жыйында Москвада жүргөн мекендештерибиз бири-бири менен таанышууга жана пикир алышууга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт дейт топтун мүчөлөрү. Бул тайпанын өзгөчөлүк жаккан жери мага ынтымактуулугу, ар дайым жолугушуп туруусу, бирөөлөргө жардам бергендери, эми соопчулук иштер аткаргандары аябай жагат. Анан ошондуктан ушул тайпага кошулуп мүчө болуп калгам. Ар дайым 3 ай сайын жолугушуп турабыз. Аябай жакшы, ынтымактуубуз. Дагы деле келечекте ынтымактуу болобуз деген ой тилектерибиз бар. Негизинен мен группаны интернеттен мен ар жагын изилдей берем да. Бул жагынан канчалык маалымат көп топтогонго аракет кылам. Ал эми бул тайпанын мага берген плюстары, минусу жок деп эле эсептейм. Ал жакта керектүү эле маалыматтар илинет, керектүү талкуулар болот, ушундай керектүү маалыматтарды алабыз. Эми бул тайпанын максаты Москвада кыргыздардын бири-бирине болгон байланыш болот ба. Анан кийин эмне жаңылык болуп атат, эмне кемчилик болуп атат, ушул жактан да билип турсак болот. Биз ушул Москвада кыргыздар тоонун өзгөчөлүктөрүн айтып кетсек, башка топторго караганда ушул Москвада эмгектенип жүргөн кыргыздарды бири-бириге жардам беришип, бири-бирине жумуш таап берип, квартира таап берип, ушундай жарымдашып туруш. Бул жолку жолугушууга атайын конок болуп, мекенибиздин белгилүү төкмө акындары Жеңишбек Жумакадыр жана шагирти Кубат Түкешев катышып, алыста жүргөн мекендештерибизге жана топтун мүчөлөрүнө ыр түрүндө саламдарын айтышты. Чоңулган тайпасына бул жерге жамандык кагалакан жаялы деп келбедик, биз силерден тыйынды алалы деп келбедик. Муну айтып жаткан себебим кабыл алгыла барыңар, акындардын белегин ынтымактан ушинтип желбиреткил дайыма ынтымактын желегин. Хандан ардактап айтам саламдың агайым элим аманбы. Ой сан кылдап айтам саламды, салдын ичиң аманбы. Ой меним айтам саламдың дегендер аманбы. Бул тайпага мүчө болуу үчүн Facebook социалдык сайт аркылуу гана мүмкүнчүлүк бар. Мүчө болууну каалаган ар бир колдонуучу кыргызча так жана туура жазуусу шарт. Ошону менен бирге эле тайпанын жобосун окуп чыгуу зарыл. Биздин топко кошулуу үчүн биринчиден запрос жиберүү керек. Анан запрос жибергенден кийин ошол жерде бир-эки жөнөкөй эле ошол жөнөткөн киши, кирүү кишиби, бар кишиби жөнүндө бирөө сүрөт менен чыгып атат, ошолорду тактоо үчүн бир-эки жөнөкөй эле суроо берилет. Аларга жооп бергенден кийин жоонун негизинде гана иш алып барабыз деп туруп кабыл алынат. Жоодо болсо негизинен биздин Москвада кыргыздар тобунун тили кыргыз тили. Билдирүүлөрдү бергенде орус тилинде, же болбосо англис тилинде, болбосо бир араб тилинде жазганга бизге тыюу салынат. Кыргыз тилинде гана, кыргыздын өңү тамгалары менен гана билдирүүлөр жазылат.
Негиздөөчүнүн билдирүүсүндө бул топтун максаты Москва шаарында иштеп жүргөн кыргыз мигранттары бири-бирине жардам берүү, маалымат бөлүшүү жана да кыргыз тилин унутта калтырбоо үчүн ачылганын айтты. Москвада жүргөн кыргыздар бири-бирине көпчүлүк жардам берип, ошол негизинен документти кандай жасаса болот, кандайын жасабаш керек, жашоо маселеси, квартира, каяка барып жашайсың, маселен бирөө жашай турган жер жок болсо, ошол жерден дароо эле мына бизге кел деп чакыра коюшат. Bizde bir orun var, bizde bir komnat verilir. Ушундай максатта башында ушул ачылган. Нургазы Жайнаков, Москва маалыматы.